Men Iskölдүн өнүгүшүн каалайт элем. Анан кийин мамлекеттин бюджетине арам акчаларды тартууну каалабайт элем да. 5-чакырылышта биз ушул кумар оюндарын жок кылуу боюнча өтө чоң бир жумуш жасадык да. 6-чакырылышка бүгүнкү күндө өтө сын пикир көп да. Ошол 5-чакырылыштагы жогорку кеңештин депутаттарынын эң жакшы ишин бүгүн ушундай сын пикири көп баягы 6-чакырылыш дагы бир элге жаман көрүнүп калбайлы деп айтып атабыз. Сиздин максатыңыз ушул эгерде оюн зоок кумар оюндарын легалдаштырсак, Искөл районунда, Искөл областында 600 миллион акча каражаты түшөт деген жүйөлүү себепти справка об основанияда жазыпсыздар да. Туурабы? Туура. Ошончо түшөк экен. Эми анан божомол деп атабыз да. Биз кандай инвестор келет? Мен сурооңузду бериңиз, Төрөбай Закирович. Мен суроом берип атам. 600 миллион акча келерин жооп бере берсем болобу? Жооп бере берсем. Жооп бериңиз. Урматтуу Төрөбай Закирович, сиз туура айтасыз. Арам акча депчи. Бирок мындай жарым ой менен баары бирдей болуш керек да. Мисалы, алкогольный продукциядан бюджетке налог акциз түшүп атат. Биз эмне үчүн анда арак, шараптын производствосын, сатылышын токтотуп койбойбуз? Мен жооп берейинби эми? Анан мен сизге жооп берип атам да. Анан туристтик сезонду өнүктүрөбүз деп шарт түзбөй атсак. Мен ойлойм, бул мыйзам долбоорун коомдук талкууга койгонбуз. Мен ушул тамчы Искөл деле Искөл областынын любой мындай айыл өкмөттөрүнө барып элдин талабын, элдин оюн сурайлык. Биз деген чет мамлекеттен келген туристтерге деп отурабыз. Мына мен айтып отурам, бюджетке алкогольный продукциядан деле акча түшүп атпайбы? Негизги бюджетте статьясы бар. Сиз мага суроо бердиңиз да, мен жооп берейин. Жок, мен сизге жооп бердим. Алкоголь бүгүнкү күндө сатуу бул кылмыш эмес. Кумар оюндарын уюштуруу бүгүнкү күндө кылмыш жазуу кодексинде кылмыш болуп эсептелип атат. Сизге айтып коеюн, ошол кылмышты сиз мыйзамдаштырайын деп атасыз. Бул биринчиден. Экинчиден, чет элдик туристтер деп атасыз. Эгерде аэропорттон сиз так маалыматты алыңыз. Биздин 270 миңден ашуун балдарыбыздын ата-энеси бүгүнкү көртүрлүктүн артынан Россиянын жарандыгын алып жүрөт. Канчалаган бизге келген туристтердин эгерде карасак, ошолордун көпчүлүгү Кыргыз улутундагы Россиянын жарандары болуп эсептелет. Ошондуктан чырактай болгон балдары ата-энесин ошол жерде тапкан акча каражатын күтүп отурат. Ошондуктан ал жерде эгерде келечекте ачып койсоңуздар, Кудай буйрса ачылбаса керек, ачып кое турган болсоңуздар, жабыртата турган бул Кыргыздын жарандары болот. Кыргызстандын жарандыгын алган Казакстанда көртүрлүктүн артынан ушул Россияда иштеп жүргөндөрдүн көпчүлүгү. Биз бул мыйзам долбоорун киргизип атканда ошол Россияда, Казакстанда иштеп жүрүп, акчасын келатып, Бишкектен уттуруп койгон адамдар 20 секунд. Адамдарды мисал кылып туруп алып келгенбиз. Ошондуктан эгерде бюджетти ойлой турган болсок, брокерлик фирмаларды, жеке менчикти бүгүнкү күндөгү таможня инфраструктурасы бар, таможняда өзүнүн структурасы бар жерден эле 9 миллион 600 миң акча каражаты түшөт экен башка чөнтөккө. Мамлекет эгерде өкмөт ошону алса, 860 миллион акча каражаты бүгүнкү күндө мамлекеттин бюджетине, өкмөттүн бюджетине түшөт. Бул нерселердин жолу бар. Кайра издеп тапса, өкмөт бир токтом менен ошол акчаны киргизсе болот. Биз буну бюджет бекитилип атканда сунуштадык. Бир канча сунуштарды бергенбиз. 1,5 миллиард, 2 миллиардга чейин биз запасты көрсөтүп бергенбиз жогорку кеңешчи. Ошондуктан урматтуу жогорку кеңештин депутаттары, бардык нерседен бийик, бул биздин келечегибиз. Азыр айтып атат, арак сатылып атат деп. Келечекте бизден кийин ыймандуу жаштар келип атат, Кудай буйрса. Арак да сатылбай калышы мүмкүн. Биз ошол күндү күтүп атабыз.